Урматтуу депутаттар, мен кыскача урматтуу депутаттар көңүл буруп койсоңуздар, бизде мындай бир жаңы түшүнүк, жаңы ыкма пайда болду. Өзүңүздөр билесиздер, өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө маданият министрлиги жок. Мен деген өлкөлөрдө жок. Бул бир. Экинчиси, сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоо министрлигине, билим берүү министрлигине, маданият министрлигине ошол тармактын адистин келишинин кажети жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында билим берүү министрлигин экономисттер башкарат, финансисттер башкарат, саламаттыкты сактоо министрлигин да финансисттер, экономисттер башкарат. Маданият министрлигин дагы ошондой болуш керек. Жалаң маданияттын ичинен алып келгенде оңолбойт. Мына мен мурдагы министр катары айтып коеюн. Андыктан ушул вопроско суроого келгенде кичине мындай адилеттүү болсоңуздар, биз ушул ыкманы киргизип атабыз. Сөзсүз эле маданияттын ичинен бир эл артистин, эл сүрөтчүсүн, эл жазуучусун эмес, сырттан алып келип коелу, менеджер катары иштесин деп. Ал жерде жетиштүү адистер бар, чыгармачыл топтор бар, ошолор ишти кылат. Министрдин милдети ишти уюштуруу, саясатты жүргүзүү. Ушул маселени эске алып койсоңуздар.